4 көбөйтүү 80. 4 көбөйтүү 80 амалын аткаруунун түрдүү жолдору бар. Мисалга алсак, 4 көбөйтүү 80 негизинен 80 санын өзүнө өзүн 4 жолу кош дегенди түшүндүрөт. Кошуу түрүндө жазып алабыз. 4 80ди кошуу түрүндө жаздык. Бул сандардын суммасын эсептесек, биз 4 көбөйтүү 80 амалын аткарган болобуз. Же болбосо бул жерде биз 4тү тегерек 10дукка көбөйтүп жатабыз. Анда бул жердеги тегерек 10дугубуз 80де биз 8 көбөйтүү 10 деп жазып алсак болот. 8 көбөйтүү 10. Ал бизге 80 санын берет. Анда бул жерде амалды толук жазуу үчүн биз бул санды дагы көбөйтүүбүз керек 4кө. 4 көбөйтүү 8 көбөйтүү 10 амалы пайда болду. Алгач 8 көбөйтүү 4 амалын аткарып алсак болот. Себеби көбөйтүүдө ордун алмаштыруу касиети бар. 4тү 8ге көбөйтсө, ал 32ге барабар. Жана ал санды дагы көбөйтүү керек 10го. Эми биз 32ни көбөйтүүбүз керек 10го. Бул жерде 32ни 10го көбөйтүү үчүн 32 санын жазып алып, 32 санын жазып, ага нөлдү улап жазсак, биз 32 көбөйтүү 10 амалын аткарган болобуз. Биз башка бир видео сабакта санды 10го, 100гө жана 1000ге көбөйтүүнүн эрежелерин өткөн болчубуз. Мисалга алсак, бул жерде 32ни 10го көбөйтүү үчүн 32 санына бир нөлдү гана улап жаздык. Мисалга ала турган болсок, 3 көбөйтүү 10 амалын негизинен 10ду өзүнө өзүн 3 жолу кош дегенди түшүндүрөт болчу. 10ду 3 жолу өзүнө өзүн кошсо, ал 30га барабар. Биз бул жерде 3тү 10го көбөйтсөк, 30га барабар деп айтабыз. Анда бул жердеги биздин саныбыз 3, бул жерде дагы 3. Аны 10го көбөйттүк, бир нөлү бар, көбөйтүүнүн дагы бир нөлү бар. Санды 10го көбөйтүүдө ал сандын өзүн жазып, бир нөлдү улап жазсак, биз көбөйтүүнү эсептейт болчубуз. Дагы бир мисал менен көрсөтөлү. 12 көбөйтүү 10. 12ни 10го көбөйтүү үчүн биз 12 санын жазабыз, ага бир нөлдү улап жазабыз. Бул жерде бир нөл. 12ни 10го көбөйтсө 120га барабар. Бул жерде деле ошол эле ыкманы колдондук. 4 көбөйтүү 80 амалын аткаруу үчүн биз алгач 4тү 8ге көбөйтүп алдык, жана ага бир нөлдү улап жаздык. Көбөйтүндү 320га барабар болду. Бул жерде көбөйтүндү 320га барабар. А эгерде бир санды тегерек жүздүккө көбөйтсө, кандай өзгөрүү болот? Анда байкап көрөлү. Мисалга бизге 300 көбөйтүү 6 амалы берилсин. 6 амалын аткарабыз. Анда бул жерде дагы биз 300 көбөйтүү 6 амалында тегерек жүздүктү 3 көбөйтүү 100 деп жазып алсак болот. 3 көбөйтүү 100. Бул негизинен бизге кайра эле 300 санын берет. 3тү 100гө көбөйтүү үчүн 3тү 1ге көбөйтөбүз, ал 3гө барабар. Жана 100дүн 2 нөлүн улап жазсак 300гө барабар. Анда бул жердеги 300 санындагы биз 100 көбөйтүү 3 деп жаза алабыз. Аны дагы көбөйтүүбүз керек 6га. Анда бул жерден дагы биз көбөйтүүнүн ордун алмаштыруу касиетин колдонуп, алгач 3 көбөйтүү 6 амалын аткарып алабыз. 3тү 6га көбөйтсө 18ге барабар. Жана ал санды көбөйтүүбүз керек 100гө. 18ди бир жүздүккө көбөйтөбүз. 18ди 100гө көбөйтүү үчүн 18 санына 100дүн 2 нөлүн улап жазабыз. 2 нөлдү улап жазабыз. Анда 1800 болду. Же болбосо мындайча да түшүнсөк болот. 18 санды бир жүздүккө көбөйтүп жатабыз. Анда 18 көбөйтүү 1 жүздүк, ал 18 жүздүккө барабар. 18 жүздүк бул 1800.
3 көбөйтүү 6 1800'gө барабар. Bir sandı тегерек 1000'дики көбөйтсөк кандай өзгөрүү болот? Аны да карап көрөлү. Бул жолкусунда биз 7 көбөйтүү 7000 сандарын алалы. 7000. Бул жерде дагы ошол эле жүздүктө жана ондукта колдонгон эле ыкманы колдонсок болот. 7 көбөйтүү 7000. 7000 санын биз 7 көбөйтүү 1000 деп жазып алабыз. 7 көбөйтүү 1000. Жана ал санды көбөйтүүбүз керек дагы 7ге. Анда бул жерде алгач 7 көбөйтүү 7 амалын аткарып алабыз. 7-ни 7ге көбөйтсө 49га барабар. Бул санды көбөйтүү керек дагы 1000ге. Бул жерде 1000ге көбөйтүү үчүн биз 49 санына 1000дин 3 нөлүн гана улап жазабыз. 1, 2, 3. Анда биздин пайда болгон сан 49000. 7-ни 7000ге көбөйтсө 49000ге барабар. Bir канча амал менен бышыктап алалы. Биз бул жерде 9 көбөйтүү 50 амалын аткаралы. 50 9 көбөйтүү 500 көбөйтүү 500 жана 9 көбөйтүү 5000 көбөйтүү 5000. Бул амалдарды видеону токтотуп туруп өз алдынча аткарып көргүлө. Андан кийин биргеликте бул амалдарды канчага барабар экендигин эсептейбиз. Анда эмесе кеттик. 9 көбөйтүү 50. Бул амалды аткаруу үчүн биз 9 көбөйтүү 50 санын биз 5 көбөйтүү 10 деп жазып алсак болот. 5 көбөйтүү 10 деп жазып алабыз. Анда бул жерде алгач биз 9 көбөйтүү 5 амалын аткарсак болот. 9'ду 5ке көбөйтсө 45ке барабар. Жана аны 10го көбөйтүү үчүн 1 нөлдү гана улап жазуубуз жетиштүү. Бизде пайда болгон сан 450ге барабар. Демек 9 көбөйтүү 50 450ге барабар деп айта алабыз. Кийинки мисалды дагы аткаралы. 9 көбөйтүү 500. Анда бул санды дагы 9 көбөйтүү 5 көбөйтүү 100 деп жазып алсак болот. 100. Анда бул жерде дагы алгач биз 9 көбөйтүү 5 амалын аткарабыз. Көбөйтсө 9'ду 5ке көбөйтсө 45ке барабар. Аны 100га көбөйтүү үчүн бул жерде 100дүн 2 нөлү бар. Анда 45ке дагы 2 нөлдү улап жазганыбыз жетиштүү болот. Бизде пайда болгон сан 4500. Демек 9'ду 500ге көбөйтсө 4500ге барабар. Кийинки амалды дагы аткаралы. Бул жерде дагы биз 9 көбөйтүү 5000 амалын 9 көбөйтүү 5 көбөйтүү 1000 деп жазып алабыз. 1000. Анда бул жерде амалды алгач 9 көбөйтүү 5 амалын аткарып алабыз. 9'ду 5ке көбөйтсө 45 дедик. Аны 1000ге көбөйтүү үчүн 1000дин 3 нөлүн гана улап жазуубуз 45ке 3 нөлдү улап жазуубуз жетиштүү болот. Биз 45 санын 1000ге көбөйттүк. Ал 45000ге барабар болду.